Барыңыздарга салам. Бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктарын мен Акмарал Нырбекова тааныштырам. Биз менен болуңуздар. Жели басып жаткан Баткендеги аэропорт оңдолуп ишке берилет. Лелек районундагы Исфана аэропорту оңдоо түзүүдөн кийин 7 декабрда расмий ачылып ишке киришет. Ички каттамдарга ылайыкташкан Исфана аэропортун реконструкциялоо иштери 2019-жылы башталган. Бул аба майданында жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттары бар, жалпы аянты 553 чарчы метр болгон жаңы аэробекет курулду. Анда каттоочу орундар, жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн атайын текшерүүчү аппараттар, жүк лентасы жана эне бала бөлмөсү бар. Долбоорду ишке ашырууга канча каражат сарпталганы айтылган эмес. Эскерте кетсек, Исфана аэропорту 1974-жылы пайдаланууга берилип, 6 жылдан соң техникалык маселелерге байланыштуу жабылып калган. Баткендин Кара-Балта шаарына келсек, дайындоо, жаңы дайындоо. Кара-Балта шаарынын мэри кызматына Кыргызстан социал-демократтар партиясынан Бакыт Раманкулов, Элеман фракциясынан Талайбек Сүйүнбаев жана Мекеним Кыргызстан фракциясынан Данияр Шакирбаев көрсөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, Кара-Балта шаардык кеңешинде 30 ноябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгында 31 депутаттын 18 Шакирбаевке, 13 депутат Талайбек Сүйүнбаевка добуш берген. Натыйжада Данияр Шакирбаев көп добуш алып, утуп чыккан. Ал эми Бакыт Раманкулов бир дагы добуш алган эмес. Ошентип, Борбордук шайлоо комиссиясы Кара-Балта шаарынын мэрин шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитти. 3 бийлик бутагын көзөмөлдөгөн элдик курултай керекпи? Конституциялык кеңеш менен 7 декабрындагы жыйынында негизги маселелер катары элдик бийликти орнотуу, курултай системасын киргизүү талкууланды. Президент жогорку кеңешке отчет берет, ал эми жогорку кеңеш менен сот эч кимге отчет бербейт. Ошондуктан 3 бийлик бутагы элге отчет берип турушу керек деген пикирлер кеңешмеде айтылды. Ошондой эле курултайга кеңешме органдарды жерлерде түзүү, бул институт аркылуу каада салт үрп-адаттарды дагы көзөмөлдөө боюнча сунуштар айтылып, курултай фондусун түзүү жөнүндө сунуш киргизилди. Бул тууралуу сферага кеңешмеден билдиришти. Мынтип элдик көзөмөлдү орнотобуз деп келечектин камын ойлоп жатканда, тилсиз жоонун айынан 1 айылдын окуучулары мектепсиз калды. Баткен облусунун Чоң Тала айылындагы мектеп толугу менен өрттөнүп кетти. Өрт 7 декабрь күнү саат 8 чамасында чыккан. 330 окуучу окуган мектепте 1-5, 9, 11 класстын окуучулары кадимкидей окуп жатышкан. Дагы жакшы, өрт балдар мектепке келе элек убакта чыккан. Акыркы суткан ичинде өлкө аймагында 9 өрт чыгып, алардын өчүрүүгө 11 өрт өчүрүүчү бөлүмдөрү тартылган. Алдын ала маалыматтар боюнча тилсиз жоодон жабыркаган жарандар катталган жок. Эми спорт кабарларына токтолсок, кыргызстандык жөөгүлүк Өзбекстанда жеңишке чыкты. Өзбекстанда 2-чи эл аралык Ташкент марафону өтүп, кыргызстандык спортчу Мария Каребецкая жеңүүчү болгон. Бул тууралуу Өзбекстандын жеңил атлетика федерациясынын расмий сайтында айтылууда. 42 чакырым 195 метрлик классикалык аралыкты спортчу айым 2 саат 26 мүнөт 42 секундада өткөн. Мария Каребецкая олимпиадалык ченемден 3 мүнөт эрте келген. Ошол эле мелдеште эркектер арасында жарышына Илья Чапкин катышып, 2-чи орунду ээледи. Ал Марага 2 саат 16 мүнөт жана 6 секундада келип, бирок анын жолдомо алуусу үчүн болгону 5 мүнөттөй жетпей калган. Токио олимпиадасына жолдомо утуп алгандардын арасында Мария дагы бар. Буга чейин грек-рим күрөшүнүн балбаны Атабек Азизбеков, кыздар күрөшүнүн дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова, жөөкүлүк боюнча Дарья Маслова жана Юлия Андреева, ошондой эле суучу Денис Петрашов лицензия алышкан. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар ушуну менен соңуна жетти. Сфера чыгармачылык тобунун Instagram, YouTube каналдарына катталып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.